Кокуй, укмушсуңарбы силер? Эмне коноктушун чаңырып тосуп аласыңарбы? Я. Ай, мен желмауыз эмесмин, кошунаңармын. Чочун аял десе? Жок, чочун болбой эле, мен кошунаңармын. Атым Жыпаргүл. Мен атым Назира. Бу келин Сайкал. Жакшы. Босгодо турбай киргилечи бери. Жакшы. Чочуп кетсе кайсы аялда. Киргиле бияка. Бияка кирейинби? Киргиле. Жакшы. Төргөткө. Эмне дагы эле жыйналып бүт элексиңер го, Ооба. Акырындап көнүп атабыз. Аха. Биз де мына квартирада жашачубуз. Анан ушул үйдү алып, кенен кести жашай баштадык. Жакшы. Тиги келиңер квартирада жүрүп көнсө керек. Эми бул үй чоң үйдү жыйнай албай кыйналып атса керек, Жок, мен келиним тың. Баардыгына жетишет. Жакшы. Эмне келиңиз менен эле турасызбы? Жок, үй бүлөм, балам, келиним, кызым, дагы бир кызым бар, ал турмушка чыккан. Тиги неберелер жокпу, небериңер? Неберелер? Азырынча жок, Кудай буйрса болот деп турабыз. Эже, келиңиз төрөй албай атса, бир эже бар. Ага барган келиндин баардыгы төрөйт. Баардык проблеманы чечет. Кантип? Билбейм, бир билгени бар болсо керек да. Мен инимдин 5 кызы бар болчу. Анан келинимди алып барсак шак эле боюна өтүп, 3 эркек баланы катар-катары менен тууп салбадыбы? Эркек кыз экенин да чечип берет экен, Ооба, айтып атам го баардыгын чечет деп. Кой, мен ушундай büyü башына такыр ишене бербейм. Азыр 21-кылымда. Азыр медицина кандай өнүгүп атат, жада алса адамдардын жүрөгүн алмаштырып атпайбы? Эже, ал медицина дүйнөдө өнүгүп атат. Бизде ошол эле ойдон турат, кыймылдабай эле. Андан көрө бир кошуна кемпирге барсам, койдун майын сүйкөп, түкүрүп пат эле айыктырып салат. Билбейм. Мен балам, келиним жакында эле үйлөнүшкөн, аз эле болду. Кудай буйрса болот, күтөбүз. Эже, буйруса деп жүрүп мен сиңдимди күйөөсү кетирип жиберди, төрөбөйт экенсиң деп. Мен кетпейм. Андан көрө Кудай сактасын. Кудай буйрса болот. Андан көрө тааныштырбайсызбы буякта кошуналар, Айла апа менен кандай, кимдер кошуналар? Аларды айтканда эмне? Мурдагы баягы эле кишилер да. Азыр адамдар өзгөрбөдүкпү? Могу үйдүн мурдагы ээси менен 10 жыл бирге чогуу жашадык, кошуна болуп. Бирок бүгүн биринчи жолу кирип атам ушул үйгө. Чын, азыр адамдын пейили бузулду. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nöller geldin mi? Oturmuşsun. Dostum sen kıyınsın o. Adamlar meni жақсы tilde aşıp жақсы söylüyorsun o. Sen az şaşkın yoksun mu? Yok. Düzmüşsün pontor var gelen. Niye pontor? Mayla barabız. Maştadan düşöbüz, сүйлөшөбүz, кара келебиз. Проблема болбойбу? Каякта проблема айтып атпайм. Машадан түшөбүз, эшикти ачабыз. Сүйлөшөбүз, эшикти ачып отуруп кайра машинага отуруп кайра келебиз. Ушу сен жөн жүрбөйсүң. Ана сен өзүң жумуштарыңды бүтүр, анда мен өзүң жумуштарымды бүтүрөйүн. Ушундай кылалыбы? Түш анда машадан. Түшөм? Түшөм? Түш. Мына түш бартам. Түш. Түштүм. Акырын жап. Ey. Gittik mi? Sen жардамга чакырдыңбы понторуңа? Чакырдым. Келдиңби? Келдиң. Анан сага жардам берип атамбы мен? Берип атасың. Сен деле менин понторума барып жардам берип кой да. Жардам берем? Не болуп атасың анан? Кеттикпи? Кеттик. Макуланда, буйса кошуна кемби десең, көп сүйлөшүп турабыз. Эже, шашпай дагы келип кетем. Тиги балаңыз менен келиңиз, кызыңызды да көрөйүн да. Эми алар аябай кеч келет. Эчтеке болбойт, эже, кеч болсо деле келе берем. Макуланда Жанагы экенбиз да. мен айтып аткан эжеге алып барып келиңизди көрсөтүңүз макулбу? Макул Эже, сөз көрсөтүңүз, алып барсаңыз, жакшы болот, ушак алып барыңыз эже. Мен чыгып сүйлөйт, башым ооруп. Сайкал, эми чайыңан берчи. Чай ичирбей койдай, баурап атып. Азыр.
Кандай? ошо качып жүрүп орангутунда кой. Тияка чыгып, короче, алар тияка таштап келип, эптеп врачкага келсем, врачканы алдап коюптур элестеп. Ой, анан эмне кылдың? Не кылмак элем? Досуң билесиң го, тиягын ат чыгат, биягын ат чыгат. Ошо. Деп врачка понтторун бүтүрүп алды. Мен понтторун булам атып уже. Эмне болду? Жанагылардын телефонун чалып тур мага. Ой. Анан телефон номерин каяктан тапкан билбейм. Жолугалы анан кийин кырам, жоём, тигинтем деп тырышат өзүнчө эле. Ой. О. Келдин. Мунун проблема деле эмес экен го. Эркек болсо муяка келиш керек да, мына общение кылып, бетме туруп сүйлөшүп да турабы. Үйдө батыр, жолдо жоктор ушундай өтүп кетет да. Кыйындар окшойт, короче. Кел эле дедим, жолугалы дедим, калчылдашалы дедим. Калчылдашканга не жетсин дедим. Конечно. Айттым. Эртең балдар чогултуш керек, сен келесиңби? Эртең келеби? Мен эртең жумуштарым бар болчу дей. Постоянно сен ушундай болуп калат, доска. Эми чөстүм. Так келмексиң да турабы? Конечно, дегенде любой понт койго дейм. О, билем доска, ошон үчүн сени чакырып алдым. О, доска. Кеч айтпам понтчу. Азыр ошол болот, азыр болот да. Баягы. Манас. Мен үйдө жумуштар бар болчу дей. Мен жумуштарды бүтүрүп калчам, сеники бүтүрөсүң. Мен байкем билесиң мен өлтүрүп алды. Биринчи мыяктан аман эсен калалчы, анан байкең өлтүрөбү, башка өлтүрөбү, ким билет. Тур, нормально турчу. Балада окшуптар. Ким Манас деген? Ай. Бүгүн күнү ушу кухняда эле өтүп кетти го. Да кимиси келди? Кыял, кел. Жеңе кандайсың? Кел өт. Кандайсың? Эмне үйдө эч ким жокту? Ой. Өзүбүз эле сайкал экөөбүз отурабыз. Калгандар жугушка кеткендер жугушуна, окуга кеткендер окуусуна жүрөт. Ох, кандай? Сиз кандайсыз жеңе? Эмне чоң апам келбедиби? Жок, кийин келем деп койду го. Жырга отурбай жардамдаш деп жүрөт. Чын анда сайкал сен чайын кайра кое бер. Тиякта коробкалар бар, жүр мага жардамдашалычы. Жеңе, чарчадым, отуруп туралычы. Ай, эмне кажа чарчап жүрөсүң? Жеңе, апам менен жашап көрсөңүз, аны түшүнөсүз. Сайкал, мен да сени чарчатып атам го. Жок апа, чарчаткан жоксуз. Мындай чоң үйдө жинди болуп кетем го, сиз жок болсоңуз. Напрот жыргалда. Түшкө чейин уктайсың, эч ким башкарбайт. Анан кийин кечки мал подушка менен жолукса болот. Андан көрө төрөбөйсүңбү? Төрөсөң бала менен аласып, подушкаларга убактың да болбой калат. Жеңе, мен бала төрөбөйм. Неге? Не кылам? Аны багыш керек. Окуусун төлөш керек. Өзүм бир жанын бага албай жүрсөм. Бирөөгө зарба, бирөөгө корба. Vita гемодиализ борборунда бардык шарттар талапка ылайык каралган. Бейтапты тейлөө сапаты эң жакшы. Профессионал, өзүнүн ишин билген медициналык кызматкерлер сиздерге сылык мамиле кылуу менен кызмат көрсөтөт. Атайын кичи автобустар менен үйдөн алып, кайра үйгө жеткирүү кызматтары бар. Токмок Бишкек, Карабалта Бишкек жана Бишкектин айланасындагы бардык жаңы конуштар маршруттук чиймебизде камтылган. Биздин дарек Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 36. Ушундай болмок беле. Ушундай болгон сен келбейт болчуң да, досум. Таяк жерин билсем, вообще жолбойт да болчумун, келбейт да болчумун. Сен билсең, билбесең деле келбейт болчуң сен. Ошон үчүн алдап келдим да. Келе. Бул судан ич. Кичине көңүлүм көтөрүлүп калат. Элестет досум, сен болбогондочу.
Мен моларга жалгыз келмекпин да. Таяк жеп калмакпын. Зато мен таяк жебедимби? Токтосоң? Сен мени эмнеге мана істедің? Ана мен өзүмдү айтсам, мен чапмак да. Сен чапканда мен алардын ударын байкайын деп, ошон үчүн сени мана істебедим. Болду. Болду. Алардын просто ударын байкайын дедим. Ана ошого жараша иш кылыптыр анан. Көрдүң бө, салып чытандым мен. Татале качты го. Кайдан качып эле жүрбөдүңбү? Мен кечке таяк жебедимби? Мен качсам деле, корксом деле понту чечтимби? Бүтүрдүмбү? Анын бүткөн жок. Алар дагы келе издебедиби? Эми келсе жолугубуз. Жолуккандан качпайбыз го, жолса жолугабыз, жолукканга не жетсин дегендей. Чечсе чечебиз. Барбайм. Билип атасың. Жүрө сен понтуну чечип келе элем. Ал понт деле эмес, ал мындай эле ал. Жүр. Кандай? Сакиш дебе мени. Мен сени Сакиш деп берем да, Сакиш. Өзүң эмне кылдың бүгүн кечке? Не кылмак элек? Эртемен турдук, чай иштик. Анан кошуна эже келип калды. Аны менен чай иштик. Анан дагы бир эже келип калды. Аны менен чай иштик. Анан түш болду. Түштөгү чайды иштик. Анан Кыял жеңем келип калды. Кыял жеңем менен чай иштик. Ошондо силер канча литр чай иштиңер? 1 тоннадай чай иштик. Өзүңчү? Өзүң эмне кылдың? Мен Адилет менен жүрдүм. Не кылып? Жумуштар менен жүрдүм да. Кандай жумуштар? Не кыласың кандай жумуштар экен? Жумуштар менен жүрдүм да. Эми билгим келип атат. Жаман отчет алдым го. Отчет албай эле. Мага чай бер, Сакиш жүр. Тур. Болбойсуң бай. Кудайым-ай, бул эмне баля бул? Кандай? Кандай істеңіз? Бир чай іч. Қаяқтан жүресіз бақта? Жақсы. Қаяқтан жүресіз? Не қылып жүресіз бақта? Апам да Сайкалдан келин болгон үйрөнүп келип жүрөт. Ашара қойып қойсыз ба? Бозо ичпейсиңби? Эй, жеңемне жумуш кылдырып койсоң жыргап тагып жатасың. Жеңем өзү мен кылам деп алып алды. Мен деле келинмин да. Ладно, келинсиз, бирок сиз чоңураак келинсиздер. Тем более деңгээлиңиз өйдөрөөк. А бул Сайкалдын деңгээли кичинекей эле, тем более жок мунуку. Өсөт да жакында. Мен жалгыз баламын үйдө. Өспөйт сеники. Сен келинден кийин эле кайра кайненеге секиресиң сен. Эгер бала төрөсөң. Не болду бул? Тартып калдык шойта. Мурсаңар, Не болду? Силер фантазияңар аябай иштейт да негизичи. Азыр мен бунун кайсы сөзүмө маани берип тарынып кеттим, билбей деле калдым да туурабы. Коем, барып тарынчы жазып кой. Барып коембу? Сиз үчүн барып коеюн, а? Сакиш, не болду сага? Эч нерсе. Эмне былтыңдап атасың? Жөн эле. Сакиш, мен бир эле жолу сурайм. Айтсам айтайын, басып айтып эле. Сен бала төрөсөң кетирем деп атпайсыңбы? Качан айттым антип? Айтпадыңбы? Оозуман чыктыбы, эмне деп айттым? Эгер бала төрөсөң деп. Сен азыр төрөй элексиңби? Эгер төрөсөң дедим. Сен бала төрөй албайсың деген мааниде кылып айттың. Ами, Сакиши, койчу. Шундуктарын койчу. Эгер төрөсөң деген сөзүм, эгер төрөй албайсың деген сөзгө айланып кеттиби? Сакиш, фантазияң ушунчалык катуу иштейт деп таң калам. Сен мурдагында башкача болуп баратасың. Эртең барып больницага көрүнүп койчу. Окунушсаң кыскасы. Төрөйсүңбү? Эмнеси бар экен анын? Сен төрөсөң кетирем деп атпайсыңбы? Качан? Кечөө чай ичип атканда. Ами, ошону айлантып бүгүн алып келдиңби? Айланткан жокмун. Ай, Сакиш. Кечеден бери ойлонуп отуруп не кылсам деп, кайгынан баштасам, тиянан баштасам, не кылып жүрсөм деп атып. Бүгүн деп ошону тапкан экенсиң да, Сакиш.
Эмне кылжыңдайсың? Мен сага серьезный нерсени айтып атпаймынбы? Сеп серьезно нормально отурам бе? Нормально сүйлөп атам калжаңдабай эле. Эмне ниш болуп атасың? Элдер 10 жылдан кийин деле балалуу болуп атышат. Анын неси бар экен анын? Алар согушуп кетирем дебейт аялдарын. Алар эмне деп аткан экен? Каяктан билесиң сен? Коркпочу, мен сени кетирбейм. Ай Саки, жокмушсуң Сакиш. Сакиш дебей мени. Сакиш дейм. Не дей аласың? Жеңем не жумуш кылдырып койдуң сен? Сен бара бер, мен өзүм кылам деп атпайбы? Ошончо эле кетип кала бересиң. Бас, ана бир чай бер. Бол. Апа. Кыйын болуп, кайын эми болуп шеф болуп отурасың. Ай, кыял экөөбүз абысыңбыз. Деңгелебиз бир. Жок, деңгелебиз бир эмес. Мен жогору турам. Неге? Біз экөөбүз деңгелебиз да. Эгер билбесең, менин күбөм, сенин күбөгөң улуу. Болду эми ушуп кетесиңер. Апа, андан көрө Айгерим гана көрүнбөйт го. Достор менен жүрсө керек да. Эми жүрсө керек деле, билбей эле сүйлөп бересизби кызыңыздын эмне кылып жүргөнүн билбей эле. Эмнеге билбейм? Билем. Кананан? Айгеримди кой өзүң билип алчы. Сен деле жүрөсүң го күндөп түндөп. Апа, мен кол тойгон чоң эле кишимин, аялым бар мынакей. Кичинекей кыз ал. Айгерим деле 18-ге чыгып калбадыбы? Эми 18-ге чыктым деп жүрөш керек эми Сакиш. Көпчүлүк иччи тамагыңды. Эми берсе ичем апа, отурсаңыз. Келме. Рахматчы. Эми Кудай сактай көр, ичип көрөйүн эми жеңе, Коркпой эле ич. Тамакты дандуу жасайм. Жакшы жеңе. Мен сизди мындай тамак жасайт деп ойлоп турмун мен чындачы. Мен деле жакшы келин болобун. Эми жеңе, сиз эми бияка келип тамак жасаган үйрөнгөнгө келдиңиз. Эми кайненеңизге нормально алып жагыңыз эми, нормально тамактар жасап берем. Апамачы келин болуш оор. Конечно. Мына менин апам 30 жылдан бери кайненесине жакпай жүрөт. Сиз кече де келип алган жагып алмак белеңиз. Сизге дагы көп бар. Тура апа.